Президент Садыр Жапаров санариптик өнүктүрүү министри кызматына Талантбек Имановду көрсөтүп, анын талапкерлигин жогорку кеңештин бекитүүсүнө киргизүүнү сунуштады. Fact-Check KG сайтынын редакциясы министрликтин жаңы жетекчисинин өмүр баянына көз жүгүртүүнү сунуштайт. Талантбек Иманов 35 жашта, Ысыкөл районунун 3 Кайнар айылында туулган. Каракол шаарындагы номер 14 кесиптик лицейди гид котормочу багыты боюнча бүтүргөн. Мындан тышкары юридикалык билими дагы бар. Бул багыттагы дипломун Иманов Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинен алган. Талантбек Иманов эмгек жолун күзөтчү кызматын аркалап Дастан ишканасында баштаган. 2 жыл эмгектенген соң ал өзүнүн ишмердүүлүгүн кескин өзгөртүп, 2010 жылдан тартып Газпромнефть-Азия, Улан жана Полигон компанияларында жетекчилик кызматтарды ээлей баштаган. 10 жылдан кийин эмгек жолун баштаган Дастан ишканасына төрага болуп кайтып келет. Талантбек Иманов күчүн саясатта дагы сынап көргөн. 2020 жылы Жээнбековдун Биримдик партиясынан депутаттыкка ат салышкан Иманов саясий уюмдун фондуна 1,5 миллион сом чегергени белгилүү. Ошондой эле Иманов энергетика тармагындагы коррупциялык схемаларды түзүп, Максим Бакиевдин өнөктөшү болгон Алексей Ширшов менен байланышы бар экени белгилүү болду. 2010 жылдын 7 апрелине чейин Иманов Ширшовдун жеке айдоочусу болгон. Имановдун аты мародерчулукта дагы угулган жайы бар. Чуулгандуу иш боюнча күбө катары өткөн аткаминер соттук отурумда төмөнкүдөй көрсөтмөлөрдү берген. Тергөө билдиргенде Ширшовдун апасы 2010 жылдын апрель айында үйдү тоноп кеткенин маалымдап, бирок жоголгон мүлктү так атай алган эмес. Иш боюнча ТНК Дастан ачык акционердик коомунун күзөт кызматкери Талантбек Иманов дагы суралып, ал төмөнкү көрсөтмөлөрдү берген. 7 апрелде Ширшовдун үйүнө 10 жакын адам келип, анын аймагына уруксатсыз кирип, үйдү тегеренип баштаган. Үйдөн приставкасы менен телевизор алып чыгышкан. Имановдун бирөөнүн мүлкүнө тийбегиле деген эскертүүсүнө эч ким көңүл бурган эмес. Эртеси күнү Иманов үйдүн эшигин бекитип, өз үйүнө кеткен. Болжол менен 2010 жылдын сентябрынын башында ага Ширшовдун атасы телефон чалып, көз салып туруу үчүн аталган үйдө жашап туруусун сунуштаган. Иманов макул болуп, бүгүнкү күнгө чейин дал ошол үйдө жашайт. Үйдө болгон мүлктүн бардыгы чыгарылып кеткен, бирок ким тарабынан чыгарылганы белгисиз. Жыйынтык, санариптик өнүктүрүү министри билими боюнча гид 22 жашында күзөтчү болуп иштеген Иманов 24 жашында Газпромнефть-Азияда технологиялык транспорт бөлүмүнүн башчысы болуп, андан бери жалаң гана жетекчилик кызматтарды аркалап келген.